Өзünün туылып өскен жерин эч ким таштабайт го. Келгиле, үйгө киргиле. Ай, эч ким барган жок. Чегирачылар эле бар. Анан бер жакта биринчи үйдө 3 мелиса жашайт экен деп эшиттик. Эndi алы өзүнүн туулуп өскөн жерин эч ким таштабайт го. Ушундай болсо ойлонуп эки ойдо калат экенсиң да. Ысса кыйын. Неме, Канат деген эженин үйү. Ошонун үйүндө квартирада турабыз да азыр. Сентябрдан баштап келдик. Бир эле бөлмөдө 5 адам жашап атабыз. Айына 4000 төгүп атам. Ошонун бери ошентип жүрөбүз да. Ушундайга шүгүр. Өзүбүздү алып качканыбызга шүгүр. Эч кимдин мурдуям канабады. Иш жери канабады. Бирок кичине үйүбүздү жоготуп алдык да. Ошонусу бар. Энди о күндөр эменди өтүп кетсин энди. Туугандарыбыз болот да, убактынча эле жашап тургула берет да. Чек ара чечилсе да. Ара жерде жашап жүрдүк, Бишкекте жашадык, одон келип Окунада жашадык, Баткенде жашадык, Чекте жашадык. Азыр Кызыл Белде жашап жатабыз. Мурда ошо Көктеректен ошо баягы жака өрүктөн автобус мектепке апарып коебуз да. Күйөөм садикке апарып. Былтыры 200 000 берди кышта. Шону жеп тургулады. Кийин 100 000 берди. Үйүңөрдүн ичин толтурасыңар деп. Ол иштекен болбоду да. Тирчилик менен эле болду да. Акча кетти. Ого мектепке барат балдар, садикке барат, жейттер, кийинеттер. Ал бирөөнүн үйдө тургучаң, өзүң үйүң болсо жакшы да, балдарың менен бир жерде окуса. Бу күйөөм экинчи группа иштебейт иш жакта. Мен да иштебейм. Балам жаш. Пособие менен тирчилик кылып отурабыз да. Коркунучтуу да, 18 үйдөн 13 үй жашайт эле. Былтыры 6 кожолук эле жашап жүрдү. Энди быйыл барып жашайбызбы десем, жашабайбыз, общий дейт. Коркунучтуу болуп калган да. Компенсация берилген, мамлекеттен жардам берилди, үй салынды. Эми башка айылдардай биздин участкабыздагы ошондой болгондо элдер барып жашайт эле, башка айылдардай болуп, бир жактуу болуп. Бул эми көргөм Тажиктин ортосунда калып атат, ошонун кооптонуп элдер үйлөрүнө күндүзү барат, анан кээ бир күнү жатат. Кыйын да. Бирөөнүн үйүндө кыйын, өзүңдүн үйүңдөй болбойт экен. Мен айылдагылар барып жашаса жашайм деп эле отурам. Барам деп эле отурам. Чек ара чечилсе, мындай тынчтык болсо барып жашагыбыз келет го. Жакшы жер, суулуу жер. Атабыз менен жайыбызды таштабайбыз.